Саламатсызбы, кымбаттуу окуучулар. 30 апрель кыргыз адабият сабагы. Өтүрүүчү тема Шатман Садыбакасовдун Ак боз ат драмасы. Сабактын максаты драмадагы окуялардын чечилишин, каармандардын образдарын талдоо жүргүзө алабыз. Балдар, силер өткөн сабакта Ак боз ат драмасынын жазгычтары тууралуу биле алгансыңар, туурабы? Андагы окуялар кайсыл мезгилде камтыганын, Жаныбек ким болгонун, Эркайымдын акылсыздыгы негизи эле жалпы сюжети тууралуу кенен маалымат алганбыз. Драманы окуганда силер биринчи көрүнүштө чарындын түпкү максаты карапайым калкты самандай сапыргандан көрө Жаныбек хандын өзүн колго түшүрүп Ак боз атты алсам деген кытмыр оюнун кылар деп турганын көрдүңөр. Муну биз чарындын далай күндөрү кормадым, чаба албадым, ой тоону бүт аңтарып таба албадым, айтчы чалым, бул сепилге суу каянан кирип каянан чыгат деген суроосуна сан жеткис жылгалардын жыбыттардын каягынан суу кирип каягынан чыгарын мен кайдан билем? Бир билсе талаада тоодо жашынган Жаныбек өзү билбесе, бир билсе ордо ичинде зериккен, обун таппай иликкен Эркайым билбесе деген Малика аярдын жообун көрүүгө болот. Карагачы балдар, Малика аяр кандай жооп берди? Мына ушул Малика аярдын жообунан ордо башкаргандарга болгон элдин нааразычылыгы ачык көрүнүп турат. Чыгарма эмне үчүн Ак боз ат деп аталганы тууралуу өткөн сабакта билгенсиңер. Эми биз чарынын эмне себептен Ак боз атты алды дегенин айтып көрөлүчү. Азаматсың, туура. Кылыч менен найзанын күнү тууган жоопкерчилик заманда күлүк ат көп нерсеге жеткирерин алды эле. Кандуу казаттын тагдыры кол баштаган баадырдын минген атына байланыштуу чечилген далай чыгармаларды көргөнбүз. Эми балдар, үйгө тапшырма алабыз. Каармандарга класстер түзүп 513-беттен 4-3-5 суроолорго дептебизге жазып, көп жазып коебуз.